Бүгін біздің студиябыздың алғашқы қонағы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орынбасары Надырбеков Союзбек болмокчу. Татыктуу кызмат кылсам, ичине болсо дагы жүзүм жарык болот, баса тургандай болот. Ойлорун ишке ашырууга, өзүн өзү өстүрүүгө салым кошууга мамлекет тараптан бул кеминде 100 миллион болуш керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын алгачкы коногу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орынбасары Надырбеков Союзбек болмокчу. Саламатсызбы, Союз мырза? Куш келипсиз. Рахмат. Алгач эле сурообузду сиздин саламаттыгыңыздан баштасак. Жакынкы аралыкта эле Жогорку Кеңештин жыйындарынын биринде отчет берип атып, трибунага балдак менен чыктыңыз да. Анан ошол видео коомчулукта талкууга алынып, көп суроолор жаралды. Ошол ден соолугуңуз кандай болуп калды азыр? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул биздин студияга чакырып, дегеле жаштар саясаты багытында кандай жумуштар болуп атат, эмне жумуштарды аткарып атасыңар деп кызыгып, сурап, коомчулукка ушул жеткирүүгө чоң салым кошуп жаткан Сокол медиа сиздерге чоң рахмат айтабыз. Биринчи сурооңуз бул жана Жогорку Кеңеште мына жакынкы арада эле ушул жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу балдакчанын келгени боюнча маалымат чыгып кетти. Негизи бул эми бул жолу гана чыкты да, негизи мен бир топ жакшы болуп калгандан кийин. Өткөндөрү мисалы комитеттерге барып атканда баягы чоң балдак менен, бутумда гипс менен деле барып аткан учурлар болуп атты. Мына июнь айында биз ушу Бишкекте жол кырсыгына кабылып, анан жыйынтыгында ошол сол жак бутум эки сөөгү тең сынып, баягы операция жасап, анан бир аз ошо кырсыктап калдык. Анын жыйынтыгында баягы көбүрөөк эс алыш керек болчу, бирок мен жумуш көптүгүнөн көп баягы эс албай эртерээк чыгып кеттим да. Анан жыйынтыгында бир аз ошол ордуна келүү убактысы да, мөөнөтү да бир аз узарып кетти окшойт. Буюрса азыр жакшы болуп баратам. Баягы дарыларды ичип, врачтардын көзөмөлүндө буюрса бир топ жакшы болуп калдым. Жакшы. Өткөн жылдын декабрь айында Шератон отелинде жыл жыйынтыгын бергениңизди күбө болдук. Абдан жакшы өттү. Биздин байкашыбызча орунбасарлардан жалгыз сиз эле бердиңиз да, жылдык отчеттучу. Ушул орунбасарларга жылдык отчет берүү бул жогорку жактан коюлган тапшырмабы же кандай? Биз 2022 жылды жыйынтыктап жатып, баягы биздин командабыз менен кеңешип, бир коомчулукка отчет берсек деген бир чечимди кабыл алдык. Бул бирден бир эмнеден келип чыкты. Мына жумушка жаңы келгенде дагы ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич кандай бир жумуштарды кылбагыла, кандай жумуштар болбосун, мүмкүн мейли жетишкендик болсун, мейли мүчүлүштүк болсун, эч качан коомдон жаап жашырбай, болгонун болгондой айтып, мындай элге байма-бай отчетту берип тургула деген талапты, тапшырманы бизге койгон. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан биз өзү мындай активист болуп жүргөн мезгилде, бир мезгилдерде жана мамлекеттик органдар өзүнчө бир мындай машина да. Анан ичинде эмне болуп атат, эмне жумуштарды аткарып жатышат, эмнеге жетип атат дегеле, бул биз үчүн өзгөчө сырттагы адам катары аябай кызык болчу да. Анан жабыктай эле сезилчү. Эч качан ачылбаган бир купуя сыры бардай. Ичинде эмне атканда белгисиз. Ооба, анан биз учурда мына ошол позицияда биз турабыз да. Биз өзүбүз ошол чечимди кабыл алчу, ошол машинанын ичинде жүрүп атабыз. Анан ошол кеңешип туруп, ушул учурдагы коомчулук үчүн биздин министрликтин дегеле жумуш кандай жүрөт, кандай механизмдерди колдонобуз, эмне жетишкендиктерге жеттик. Мына ушул боюнча алгачкы жолу биз ошол мамлекеттик мекеме ачык, эч нерсени жашырбай, ачык коомдук ушул ишмерлерге дегеле коомго отчетту берсек деген чечим кабыл алып аткардык. Абдан бир жакшы болду. Себеп дегенде бир топ инсандар баягы берген суроолоруна жоопторун алышты. Андан сырткары эң башкысы биздин ушул жетишкендигибизди эсептейбиз. Коомдун мамлекеттик органга болгон баягы ишеними пайда болуп баштады да. Мындай жумуштар болот экен, бардыгы тең ачык экен деген нерсе. Мына биздин алдыга койгон максатыбыз ушул болчу. Мына жеттик деп ойлоймун. Эч ким тапшырма берген жок.
ушул эң башкысы биздин министрибиз өзү колдоп, баягы өткөрүүгө каршылыгын билдирбей, аягына чейин колдоп берди. Мамлекеттен бир сом акча кетирбей, өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен бул иш-чараны өткөрдүк. Сиздин демилгеңиз менен көтөрүлүп турду демек, Ооба, биз эми баягы командалык жумушта, жалпы биз ушул жаштар саясаты багытында иш алып барган кесиптештерибиз менен биргеликте кеңешип чечтик. Ушуга эле кылган жетишкендиктериңизди айта кетсеңиз, балким жыл башынан бери дагы кандайдыр бир деңгээлде жакшы иштерди аткардыңызбы? Эми баягы биз кандай иштегенибизди негизи коом, эл, ошонун ичинде жаштар өзүнүн баасын берсе абдан туура болот деп эсептеймин. Деги эле баягы биздин өзүбүздүн кылган жумушубуз боюнча бир жыл мына орун басар катары мен так бир жыл иштепмин. Анда ага чейин жана спорт агенттигинде, спорт жаштар саясаты агенттигинде спорт жаштар болуп отуруп, мындай көбүн эсе толук кандуу жаштар багытында иш жүргүзүүгө мындай көп чоң 100% мүмкүнчүлүк болбоду да. Министрликке кошулгандан кийин мен жаштар багытында гана иш алып баштадым. Бир жыл ичинде биз баягы фундаментин курууга, механизмдерин иштеп чыгууга көбүрөөк убактыбызды кетирдик. Кандай долбоор болбосун, кандай ийгиликтүү долбоор болбосун, эгерде аны ишке ашыруу механизми туура коюлбаса, командалык жумуш туура коюлбаса, мына башка мамлекеттик мекемелер менен коом менен коюлган байланыш ордуна коюлбаса, ал баягы текке кеткен жумуш деп караса болот да. Эң башкысы аракетибиз биз баягы жаштардын деги эле, биз жаштарга жооп берген министрлик катары, жаштар биздин министрликте бул менин министрлигим, менин демилгемди колдойт, менин үнүмдү угат деген бир ишенимди алып келүүгө бул эң биринчи биздин максатыбыз болчу да. Себеп дегенде элементардуу түрдө жаштар министрлиги бар экенин билбеген жаштар канча көп. Ошон үчүн биз келип бардыгын ачык бололу. Жаштардын кандай демилгелери, жүрбөй аткан жумуштары болуп атса, көмөк керек болсо, биз жаштардын адвокаты катары жумуштарды жүргүзөлү деп алгачкы механизмди ушул коом менен болгон алаканы жакшыртууга аракетибизди жумшадык. Жалпы уюмдар менен иш алып баруу, анын ичинде эл аралык уюмдардын жумушун жөнгө салууда биздин ушул көп баягы даярдыкты жүргүздүк, ал механизм иштеп баштады. Бул мезгилге чейин ар бир уюм, жогорку баягы жана эл аралык уюмдар өздөрүнүн мандатына жараша ар түркүн жумуштарды жасап келсе, биз бул жолу биз жаштар саясаты багытында ушул 19 уюмду бириктирип, болгон долбоорлоруңарды биздин ушул мамлекеттин алдыга койгон саясатынын негизинде долбоорлоруңар жүргүзгүлө деген нерсеге жеттик да. Бир кварталда 2-3 жолу чогулуш кылабыз, мамлекетте учурда эмне приоритеттүү болуп атат. Мына ошону биз презентация жасап беребиз. Ар бири менен жекече иштеп, ошол биздин багытыбыз боюнча өздөрүнүн сунуш пикирлерин ала турган болдук да. Себеп дегенде алар эл аралык уюмдар буга чейин биз мондой долбоорубуз бар деп бизге сунуш менен келсе, бул жолу бизде мындай каражатыбыз бар, силердин кайсыл жагыңарды, кайсыл приоритетке жардам көмөк көрсөтсөк туура болот деп. Эл аралык уюм болобу, башка мамлекеттик уюм болобу, бул Кыргызстандын ичинде жүргүзүп аткан, жаштарга пайдалуу ишти жүргүзүп аткан иш болгондуктан биз күчүбүздү бириктирген туурараак болот деген чечимге келдик. Мына ошондой эле принципти жогорку окуу жайлар менен 90% университеттерде окушат жаштар. Бирок аларга чыгыш үчүн биз бюрократиялык жол абдан көп да. Билим берүү министрлигине чыгабыз, ал бияка чыгат, ушинтип отуруп, мындай 3 бурчтук аябай көп убакыт алып койчу нерсе. Биз болсо эми ошонун бардыгын тең координациялык кеңештерди аркылуу түз иштей турган механизмдерди түздүк. Эң бир жыл ичи биз ушул жалпы системаны куруу, бардыгын тең автоматташтыруу жана санариптештирүү, мына ушул багыт боюнча биз көп убактыбызды кетирдик. Абдан жакшы, анда ушу келерки убакта механизмди ишке ашыруу менен аракеттенсеңер болот экен да, жакшыртып да ишти. Ал эми ушу мамлекет тарабынан жаштарга жылына 4 миллион сомдун тегереги каражат бөлүнөт экен да. Быйылкы жылы 8 миллион каралыптыр. Ушул каражат жетиштүүбү? Негизи мындай караганда бул каражат чындыгында жетишсиз. 4 миллион сом бул мезгилге чейин бөлүнүп келген, бул абдан аз акча. Биз бул мамлекеттик бюджеттен сырткары дагы биз ушул эл аралык өнөктөштөр, деги эле биз жанагы коомдук уюмдар менен, коом менен, частный сектор деп, жеке сектор менен иш алып баруу, ушундай механизмдер аркылуу биз көп саясатты жүргүзүп, иш-чараларды өткөрүп келебиз.
Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча 4 миллиондон быйыл ушул 8 миллионго чыкты. Жанагы атын айтсак уту сүйнөт деп биз ар бир жаштар саясаттын өнүгүүсүнө кошкон инсандар дегеле иштеп жаткан ушул инсандардын атын атап кетүү, рахмат айтып кетүү биздин парыз деп эсептейбиз. Бизде ушул бул багытта ушул жаштар багытында бюджетиңердин көтөрүлүшү керек деп биздин ушул өкмөттөгү биздин жетекчилерибиз баягы баш болгон, андан сырткары ушул жогорку кеңештин депутаттары ар бир иш чарабызга келип катышып көрүп, баягы бюджеттин көтөрүлүшү канчалык актуалдуу экенин баягы сезип чоң трибуналардан бери айткан биздин ушул депутаттарыбыз бар. Алардын бири мисалы Марлен Абдрахманович Маматалиев деген депутат бар. Жалпысынан биз ыраазыбыз. Себеп дегенде жаштардын ушул бюджет кароосундагы ушул көтөрүлүшүнө дагы салымдарды кошту. Эң башкысы ушул биздин жетекчилерибизге рахмат көтөрүп бергенге. Чындыгында 8 миллион да аз. Негизи толук кандуу жумуш жаштар үчүн демилгелерин баягы колдоп, ойлорун ишке ашырууга, өзүн өзү өстүрүүгө салым кошууга мамлекет тараптан баягы көрсөтүлчү каражат бул кеминде 100 миллион болуш керек да. Бул кеминде 100 миллион болуш керек. Мына ошондо баягы толук кандуу жаштарга тегиз Кыргызстан боюнча көңүл бурууга, каржылар баягы каржылоого дегеле мындай чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр ачылмак да. Жанагындай иш-чараларды кээ бир донорлор менен деле ишке ашырып аттык деп атпайсызбы? Ошол донорлордун жалпы инвестициясы канча болду? Биз мына 2 жыл биз баягы жылдын аягында отчет бергенде 1,5 жылдын ичинде мамлекет тараптан алган акчабыз 17 миллион сомду түздү. Себеп дегенде баягы 4 миллионду сырткары 8 миллион, бирок биз кошумча чоң-чоң иш-чараларды, форумдарды өткөрүүдө мамлекет тараптан кошумча биз каражаттарды алабыз. Мына жалпысынан мамлекет тараптан 17 миллион сом бөлүнсө, ал эми ушул коомдук уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен биргеликте ушул аткарган жумуштарыбыз 44 миллион сом менен мына жалпысынан ошондой бир иш-чараларды өткөрдүк. Андан сырткары мына биздин жаштар багытында иш алып барган жаш кызматкерлерибиз үчүн дегеле биздин жумушу, министрликтин жумушун жүргүзүүдө ушу биздин өнөктөштөрүбүз тарабынан техникаларды, ошол эле баягы компьютерларды, ноутбуктарды керек болсо мына жайзет уюму аркылуу биз бир эмес 3 машинаны министрликтин жумуш жүргүзүүсүнө алуу, мунун баардыгы тең жаштар багыты, жаштар саясатынын аркасы менен, ошол багыттын жумуштун аркасы менен келген инвестиция катары карайбыз. Баардыгы тең ар бир ушул техникаларды биздин ушул жаштар саясатын жүргүзүүгө, аймактардагы жаштар адистерибизди камсыздоого биз ушул пландарды коюп учурда жүргүзүп жатабыз. Буга чейин ошо жаштар саясаты агенттик эмес беле? Анан кийин эле министрлик болуп, министрликке карап калдыңар да. Анан бул ушундай демилгени ким көтөрдү, кайсы тарап көтөрдү? Анан ушул министрликке барып кошулуун натыйжа бердиби? Кандай натыйжа берди анан? Биринчиси мен ушул спорт агенттигинде дагы өзүм иштеп калдым. Спорт менен жаштар саясаты буга чейин ошол биз ушул өзгөргөндөн кийин келип калдым да мен. Себеп дегенде жаңы ушул структура өзгөргөндө мен орун басар катары спортко дагы жаштар саясатына бирдей жооптуу болуп калдым. Анан мындай жалпы жумушту алып барып калдык да. Агенттик анан министрликке келгенден кийин бизде ушул жаштар саясаты, ушул маданият, маалымат, спорт, туризм кандай болсо жаштар саясаты дагы ошондой эле чоң өзүнчө тармак болуп, мындай каралып, өзүнчө орун басар болуп, мындай статус берилип иш жүрүп атат да. Министрлик агенттик менен эгерде министрликти салыштыра турган болсок, эгерде бул эки мекеменин статустары боюнча министрлик алда канча жакшы. Себеп дегенде башка министрликтер менен тең аташтуу сүйлөшө аласың. Башка министрлик менен тең аташ иш жумуш алып бара аласың. Кээ бир учурда ушундай да адамдык фактор агенттик болгондо кээ бирки министрликтер мындай толук кандуу көңүл бурбай коюшу мүмкүн, ыктымал да. Ошондуктан бул багытта ушул жаштар саясаты министрлик деңгээлге чейин көтөрүп берген ушул биздин чечим, ушул өлкө башчыбыз тараптан болгон чечим, мен ойлоймун бул туура кадам деп эсептеймин. Жаштар министрликтен кем позицияда болбош керек деген ойдомун. Жакшы, ушул министрликте дагы алдыга койгон максаттарыңыз кандай болот? Биз мына быйыл биздин чоң жетишкендиктерибиздин бири
Биз баягы биринчи мен 2021 жылдын башында Кыргызстан боюнча жаштардын үнүн өзүм угуп көрөйүн деп ушул министрибиз менен кеңешип, Кыргызстандын 7 облусунун ар бир районуна чейин кыдырып келдим. Көпчүлүк жерге бир да жетекчи барбаган жерлер бар экен. Анан биз барганда дагы бир башкача механизмди колдондук да. Биздин ушул кызматкерлерден сурасак эле, баары жакшы, баары идеалдуу, отчеттор аябай жакшы. Бирок чындыгында жерлерде жумуш жүрбөгөн учурлар абдан көп. Анан ошондуктан биз жергиликтүү лидерлер менен байланышып, баягы биздин кызматкерлер өзүнүн жакшы сүйлөгөндөрдү гана топтоп койбосун деп, ар тараптуу кылып туруп жолугушуулар өткөрдүк. Жыйынтыгында бир топ көп көйгөйлөрдү алдык, көп уктук. Алардын бири үчү главный кылып туруп бардык жерде. Башкысы ошо үчөө да. Ошол үчөөнү биз өзүбүзгө негизги бир максат кылып алып алдык ишке ашыруу боюнча. Бул биринчи көйгөй бул каржы маселенин жетишсиздиги албетте. Бул биринчиси. Бул боюнча мына айтып кеттик, ушул бул жылкы бюджетибиз да көтөрүлдү. Экинчиси жаштар аймактарда жаштар менен иш алып барган биздин адистердин жетишсиздиги болуп калды да. Буну дагы биз ушул буга чейин спорт агенттигинде облустарда отуруп келсе, биз ал жактан чыгарып, азыр ар бир районго бирден адисибизди отургузуп, учурда токтомду өзгөртүү киргизип жүргүзүп жатабыз. Жакындан баштап ар бир райондо жаштар боюнча адистерди алып баштайбыз. Үчүнчүсү маалымат жеткирүү багыты. Биз бул багытта мисалы Бишкекте эмне болуп атканын аймактагылар көрбөйт, билбейт. Ошондуктан бир платформа жок. Ошон үчүн биз Жаштар Gov.kg, Жаштар Info деген бир чоң порталды иштеп чыктык. Ичинде 5 субсайты менен болгон жаштарга тиешелүү болгон маалыматтарды кирип бир порталдын ичинде алып чыгып кете тургандай кылып иштеп чыктык. Бул биздин чоң жетишкендик болду. Дагы бир чоң жетишкендигибиз биз 4 жылда бир жолу болчу жаштардын өнүгүүсүнүн бакубатчылыгы жана мындай өнүгүүсүнүн индекси деп баягы 4 жылда бир жолу болгон чоң изилдөөнү жүргүздүк. Бул изилдөөгө 5 чоң уюм да катышты, биздин өнөктөштөрүбүз. Бул ушу жарандык катышуу, билим берүү, жаштардын саламаттылык, коопсуздук жана башка экология багытын кошуп, үй бүлө 9 багыт боюнча биз изилдөөнү жүргүзүп, мына изилдөөнүн жыйынтыгы менен бул жылы биз ошол социалдык заказдар аркылуу чоң иштерди жүргүзүү алдында турабыз. Социалдык заказдар аркылуу. Мунун бардыгын тең ар бир багытта өзүнчө видеоролик кылып жасап, андан сырткары китепче кылып жасап, ар бир мамлекеттик мекемелерге, аймактарга бул изилдөөнү жөнөтөбүз. Бул жаштар саясатында жумуш кылып жатканда сиздер ушул жаштардын эң төмөн жактары кайсы болуп атат, кандай кыйынчылыктар болуп атат, ушул изилдөөгө карап өзүңүздүн пландарыңыздарды коюңуздар деген системдүү сунуштарды бердик да. 2022 жылы биз көбүнчөсү ушул системаны койгонго мындай кетирсек көп убактыбызды 2023 жылы биз бул жылдан көбүн эсе болгон аракетибизди биз аймактарга көңүл бурууну пландап жатабыз. Аймактарды күчтөндүрүү, аймактарда жаштарды колдоо, иш-чараларды, демилгелердин көбүн аймактарда өткөрүү, мына бул биздин эң чоң приоритетибиз. Бул сиздерге бизден ошо кичине белек болсун, жаштар боюнча бир маалымат алып коюңуздар. Рахмат. Анан ушул Кыргызстан жаштарынын эң башында турган адам катары ушу кыргыз жаштарына үлгү боло алдым деп өзүңүздү эсептейсизби? Эми бул чындыгында баягы оорусуроо. Чындап мен өзүм баа берип чындыгы адамга кыйын нерсе го дейм. Биз ички жан дүйнөм, менин аракетим ушулга көбүрөөк аракет болду окшойт. Мен ушул колума мүмкүнчүлүк берилди, иштөө боюнча кызмат кылууга мүмкүнчүлүк берилди. Мына татыктуу кызмат кылсам, кичине болсо дагы жүзүм жарык болот, баса тургандай болуп эртең. Башкалар мүмкүн көрсө дагы, мисалы, кээ бир учурларда маалымат жетпей, маалыматы жок болуп калаттыр. Бирок мен өзүмдүн ички сезимим менен мен колуман келишинче жасадым деген аракетим болсо деген бир мындай каалоо тилектерим деги эле ушул дайыма жашап келет да. Анан ошол бул ойлор бизди дагы чоң жумуш кылганга түрткү болот экен. Дагы кыймылдатат экен, эрте тургузат экен, көбүрөөк иштегенге мүмкүнчүлүктөрдү түзөт экен, түртөт экен дегендей. Мүмкүн биздин кылып аткан иштерибиздин жыйынтыгы менен учурдагы бир жаштар дагы бир өзүнө бир таасир алып, мен дагы кызмат кылсам деген бир ойду алып жаткандыр. Менимче баягы баарыбыз тең аракетибизден көз каранды болсо керек деп ойлойм да. Жаштарга айтып кете турган кеңешиңиз кандай? Жаштарга айтарым, мен бул
эч качан артка кайтпаш керек. Максат коюш керек, кыялданыш керек. Максат сөз орындалат, кыялдар сөз орындалат, максатка жетсе болот. Ушул чыгыш эл айткан сөз бар. Жанагы тиги эме деп айтат да, териңди агыз дейт да, бир нерсени кылып атканда. Анан териң менен болбосо, маңдай териңди агыз деген сөздө аракет кыл, иште деп. Анан териң менен болбосо анда көз жашыңды агыз. Ушунча кыйнал ошол нерсе. Териң менен дагы, көз жашың менен да болбосо, анда мурдуңдун канын агыз дейт да. Ошондо гана сен бир нерсеге жете аласың, ошол чоң жыйынтык жарата аласың деп айткан сөзү бар, чыгыш эл айтып коет да. Ошон үчүн жаштарга айтарым, жаш кезде билим алыш керек, анан алдыга койгон максат үчүн эч качан артка кайтпай болгон аракет жасаш керек. Жыйынтык сөзсүз келет, убагы менен келет. Ошон үчүн учурдагы болгон нерсеге баягы мүмкүнчүлүгүбүздүн, күч энергиябыздын бардыгын тең баягы өзүбүзгө инвестиция жасоого, өзүбүздүн балтабызды өзүбүз курчутууга кетириш керек деп ойлойм. Балтаны даракты кесчү күн келет. Бирок ошол мезгилде адам даяр болуп, балтасы курч болсо, кандай дарак болсун кесүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Бул деген сөз кандай жумуш келечекте чоң жоопкерчилик келсе, оңой эле алып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот деген бар да. Мокук балта менен жаш кезибизде бир-эки чапкылайбыз, бирок убакыттын өтүүсү менен ишке жарамсыз болуп калат. Ошон үчүн жаштарга айтарым, эч качан артка кайтпаңыздар, жеке өзүңүздөргө инвестиция жасаңыздар. Кыялдар орундалат, максатка жетсе болот. Рахмат, абдан сонун маек болду. Урматтуу Сайызбек мырза, биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ийгилик, чын ден соолук, жаратмандык каалайбыз. Өлкөбүздө сиздей күжүрмөн жана патриот адамдар көп болсун дейбиз. Рахмат сиздерге, чакырганыңыздар үчүн дагы бир жолу. Ал эми урматтуу Сокол медиа маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, биздин маекти ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен болгон мен, Кылыч Бөдөшов. Саламатта туруңуздар.